Бүгінгі Жаратылышты қорғаудың Алай фонду, Жаратылышты қорғаудың Тоңалай фондунун жыйынын ачык деп жаралайт. Биздин фонддун түзүлүшүнүн эң негизги максаты ушу Алай районунда жаратылышын жандуу, жансыз, жашыл бар жаратылышты коргоо, айлана чөйрөнү коргоо, табиатты коргоо, ушу табиат менен таттуу жашоо, бирге жашоо. Биз табиатты канчалык колдосок, табиат да ошого жараша бизди да колдойт, бизди сактайт. Ошондуктан биздин эң негизги максат ушул болду туугандар. Ушул фондго колдоо көрсөтүп, ушул фондго демеушилик кылган биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Маматалиев Марлен Абдрахманович болуп атат. Ал киши биз ушу фонд түзүп, анан адамдарга кайрылганда биринчи ошол киши болсунду. Көп нерселерди жасап берди, биз коюп атабыз. Өзүбүздүн дагы каражаттарды жумшап, интеллектуалды барып мындай жумшап атабыз да. Ошондой эле мына фонддун көпчүлүк мүчөлөрү да бизге аябай колдоо көрсөтүп атат. Ар бир айылдан балдар бар, ар бир айылдан активисттер бар. Ушулар да бизди колдоп атат. Эми Кудай кааласа, мына ушу иштин башталышы болуп атат. Bundan кийин дагы биз ушул фонддун ишин аябай күчөтөбүз. Кандай күчөтөбүз? Качан күчөйт ал фонд? Качан ушул жергиликтүү эл, жергиликтүү жамаат, жергиликтүү адамдар, ушул айылда ар бир айылдын жашоочусу өзүнчө жамаат болуп, өзүнүн айылын жаратылыш коргоп берсе, анан коңшу айыл, андан кийинки айыл, ошентип жалпы район коргоп алсак, жалпы фонунда бир районду биз сактап кала алабыз. Анан биз азыркы мезгилде ушул жаратылышты коргоонун эл эмес, азыр мамлекет өзү коргош керек. Мамлекеттин атайын мамлекеттик органдары бар, жаратылышты коргой турган, өнүктүрө турган айыл чарба министрлиги бар, жаратылышты коргоо, айлана чөйрө боюнча агенттик бар, токой чарбасы бар. Ушул агенттиктер коргоп аракет кылып атат, бирок ал жетишсиз. Азыр мамлекетте да каражаттар жетпей, азыр ошол фонддордагы, ошол агентстволордагы мындай жетиштүү деңгээлде иштей албайт атат да. Ошондуктан биз эми мындан кийин эл, жалпы элибиз ушул жаратылышты коргоо, ушуну биз Алайдан баштап атабыз. Ушул чыйырчык ашуусунан баштап атабыз. Биз кандайдыр бир залда, бир чоң жерде эмес, биз ушундай ачык асмандын алдында көк жаратылыштын кооз жерде ушул чоң ишти баштап атабыз, урматтуу мекендештер. Мына чыйырчык ашуусу, бул да ыйык жер, бул жибек жолунун тому. Бул жерде кандай гана адамдар өткөн эмес, кандай гана окуялар болгон эмес бул жерде. Ошондуктан биз ушу жерибиздин чыйырчык ашуусунун ыйыктыгын, касиетин ушундай күч кубат берсин деп биз ушул жерден баштап отурабыз. Эми иштеге өтсөк, азыр биз ушул жыйындан эле бир 2-3 кайрылуу кабыл алып атабыз. Сиздер эми колдоп бересиздер. Эми үстүнкү тексттерин биз даярдап койгонбуз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кайрылуу жолдоп атабыз. 2021 жылды аймактарды өнүктүрүү жана жаратылышты коргоо жылы деп жарыяласын деп биз кайрылуу кылып атабыз. Ушуну колдоп бериңиздер. Ким колдоса кол көтөрүп коюңуздар. Ушул кайрылууну биз президентке жолдойбуз. Жогорку Кеңешке жолдойбуз, өкмөткө жолдойбуз. Андан кийинки маселе, азыр мына эки жамаат, Алай чоң Алай жамааты отурат. Экинчи маселе, Алай районунун аймагында тоо токойлорун кыюуга жана жапайы айванаттарды атууга Алай районунун аймагында 5 жылга элдик мораторий, тыюу салуу.
боюнча биз элдик демилге көтөрүп атабыз. Себеби мындай мораторийларды мамлекеттик өкмөт же болбосо ушул жаратылышты коргоо агенттиги же ушундай мамлекеттик орган кабыл алыш керек. Бирок биз ушул мамлекеттин колдоо көрсөтүп, ушул мамлекеттин кылып аткан иштери колдоо коштоо иретинде биз элдик жамаат, эл өзүбүз коргошубуз керек болду. Ошондуктан биз азыр ушу элдик мораторий деп жарыялап кое берели. Мындан баштап биз алайда ар бирибиз айыл, ар бир атул, кичинекей бала болсо дагы даракты кыйып атабы, арчаны кыйып атабы, карагайды кыйып атабы, табылгыны кыйып атабы, кийикти атып атабы, аркарды атып атабы, суурду атып атабы, кашкылак. Ушул жерде эмне болсо чөптү да тебелетишке аракет кылыш керек. Ушундай будан баштапчы. Ошон үчүн мен сиздерден баарыңыздардан суранам, ар бириңиздер ар бир айылда ушу жаратылышты коргойлу. Өзүбүздүн мергенчилерден коргойлу, өзүбүздүн браконьерлерден коргоп калалы. Андан сырткары биздин ушул Алай, Чоңолайга келген, сырттан келген браконьерлер бар. Келген браконьерлер. Ушулар келип кырып салды. Андан сырткары биздин аябай колунда бар, азыркы мезгилде бай, ишкер, кызматта иштеген, ар кандай органда иштеген адамдар дагы аябай кымбат мынтыктарды, кымбат ушундай балык тута турган кайырмактарды, мынтыктардын дүрбүсү бар мынтыктарды алыстан алып келип жакын көрсөткөн дүрбүлөрү бар. Ушундай келгин мергенчилер көп. Браконьер деп айтып коюш керек, мергенчилер. Ушуларды тыйышыбыз керек. Ошолорду колунда лицензия элдик жамаат, биз эл экологиялык жамаат биз мораторий кабыл алганбыз деп ошол жерде жакшына урушпай, талашпай, адамгерчилик менен, түшүндүрүү иши менен узатып коюш керек. Биздин эң негизги максат ушул. Ал бир адам менен жакалашып, аны урушуп, куралын талашып, анан кандайдыр бир уруш талаш кылбастан биз аябай маданияттуу негизде жакшы сүйлөшүп, түшүндүрүп, кайра келген жагына узатып коюшубуз керек, жакшына. Анан эгерде атып, ошондой колго түшкөн болсо, бизде мына экотехник инспекция деген бар. Мына азыр бул жерде Ош шаарынын жетекчиси Юсупов Рысбек агай келип отурат, катышып отурат. Биз аябай жакшы нерсе бул дагы, себеби мамлекеттик органдын өкүлү, бул кишилер дагы коопсуздуктун жаратылышы эмес. Бул кишилер аябай кең багыттагы коопсуздук боюнча күрөшкөн мамлекеттик орган. Ушул кишилер дагы бизге кол кабыш кылып жардам берет. Ушул эми кыскарталы. Кыскасы мынабу кайрылуу чыгырчык декларациясы жаратылышты коргоо боюнча ушуларды мен сиздердин атыңыздардан даярдап, керектүү органдарга тапшыра беребиз. Сиздер колдонуп бериңиздер. Андан эми дагы бир нерсе, биз 15 май күнү Алай жаратылышты коргоо Алай фондун биз мамлекеттик каттоодон өткөргөнбүз. Кече жаратылышты коргоонун Чоңолай фонду дагы түзүлдү. Биз район кылып түзүп атабыз, себеби Алайдан барып биз Чоңолайга барып коргой албайбыз. Чоңолайчылар келип бизге келип жаратылышты коргоо дей албайт. Ошондуктан Чоңолай районунда өзүнчө кылдык. Азыр Чоңолай районунун төрагасы бул жерде Кубаныч Мырзаев ана. Мынаны мен официалдуу тапшырып коеюн. Кайбыз. Рахмат, каршы колдоп коргоп берем. Мына документтер. Анда урматтуу жыйындын катышуучулары, ушун менен бүгүнкү жыйынды жабык деп жарыялайм. Бул ишти биз туура түшүнөбүз. Буга деңгел, маданияттуулук керек. Айрана чөйрөнү карап, бүт ушундай нерселерди кооруган нерсе бул чоң нерсе. Биз даже сыймыктанып, сүйүнүп колдойбуз. Артка кайрылсак, мына биздин поколение жаштарым билбей калдылар, мына ушул эле жер Кудай берген. Азыр ушундай берген экен дейбиз. Бирок мындай эмес эле да.
Мына ошону алайлык туугандарга 1000 мертебе рахмат деш керек. Ушул жерди келип алып, мен көп жылдан бери көрөр экенмин. О, жаңа келип атканда ушун барып курап калбаса экен, муну жакшы карап алса экен дедик эле. Кудайым өзү жаратып бектеген экен, ошо Кудайдын жолу менен кылган экенсиңер. Мына адамдын көзү сүйүнүп кубана турган, коозго андан да кооздук кылып көрүп берип, ушундай жаратылышты жаратып алдыңар алайлык туугандар. Азыркы силердин алайлык жигиттердин көтөргөн демилгеси, мындай жасап аткан иштери колго алып, колдой турган гана нерсе. Кана ар бир райондон, ар бир айылдан, ар бир областтан ушундай жигиттер чыгып, туулуп өскөн жеримди, Кудайым берген жаратылышты кантип мындан да жакшы кооз кылып жасап алса экен деген жигиттер болсо, Аллам ыраазы болот эле. Айдар элүүгө чыкканда кызы болду. Ошончо мына кербен, эки гана куржуну бар. Мына ошон жаштардын немесин, патриотизм ушул немесин өркүндөп өстүрүп, ар бир айылдарда ушул нерсени боюнча иш алып барбасак кыйын нерсе да, ошон үчүн ушу иш алып баралы. Сиздерге тоже неме кылабыз, бирок бул нерсе боюнча мыйзам баары бар. Бирок чогуу иштесек, ошол нерселерге, мыйзамга баш ийбеген нерселерге чара көрө турган мыйзамда жакшы мыйзамдар бар. Сиздерге баарыңыздар ошо фондко ийгилик, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Сары бул киши аябай чоң жардам берип атат. Кудай кааласа бул киши азыр Бишкекте да офис ачып атат. Алайда да ачабыз. Бул аябай чоң жардам берип атат да. Анан эң негизгиси бизди колдоп коштоп аткан жогорку кеңештин депутаты Маматали Марлен Абдрахмановичке да чоң рахмат айтышыбыз керек. Жаш бала болсо дагы өз Бишкекте чоңоюп, Ошто чоңоюп, Алайда чоңойгон эмес да, бирок алыста болсо дагы ушул жерине жардам берейин деп, ошол дагы аябай бизге кол кабыш кылып жардам берди. Ал киши менен мыйзам чегинде да көп жакшы мыйзамдарды киргизип жардам берем деди. Мына ол белек аябай туура берилди да, анан ушул белекке кошуп мен бир тилегим айткым келет. Мына ол Ош Харок жолун илгери Алимбек Таткан ненеси Жылжыбаевиче колуна кармаган. Жүздөгөн төөлөр ошол байбиченин алдында чөгөлөп, чөктүрүп ошо жерде товар алмашуу болгон. Эми сенин кызың ошо Жылжыбаевичедей элди сураган, Алимбек Таткандай уулдуу болгон кыз болсун деп тилегимди айттым. Рахмат. Ушундай бир инициатива көтөрсө, ошондордон ээрчип кетсек, Кудай кааласа, ушубуз бош эмес экен, бош эмес экен биздин дагы элибиздин депчи эми мындай табигат таарынып турган мезгилде ушундай чыгаан жигиттерибиз инициатива көтөрүп, биз табигатты сактап калбасак болбойт. Табигат менен адам баласы эгиздей да, табигатсыз адам баласы кыйын да. Ушуну туура түшүнүп, ушундай жол баштап атасыңар, ушундай бир бүгүндай бийик жерде, чыйырчык деген белде ушундай коомдун ачылышын ачып отурасыздар. Кудай буйруса, Кудай колдоп биздин коомдагы келечекте көрөсүздөр тарыктала турган коом болот. Булчу баарыбыз колдойбуз. Башыбыз гана бирикпей аткан эле да, мына башыбызды бириктирди Айдар келип, Кудай буйруса, башыбыз биригип будан бияк алып кетебиз. Кудайым эли журтубузду сактасын. Жаратылыштын аламатынан, согуш апатынан сактасын. Жаратылышты баарыбыз көзүбүздүн карегиндей сактап алалык. Ушул фондду ачкан балдар эле эмес, бүт эл колдошубуз керек. Мына мен 80ге жакындап калсам дагы колуман келишинче студенттердин арасында лекция окутасыңарбы, мектепте чакырасыңарбы, мен талыкпай иштеп бергенге даярмын. Ушул Айдардын, сиздердин бүт жаратылышты коргоо боюнча иш өтөргөн балдар, мен да чыйырчыкка колуман келишинче чыйырчык лыжа базасына 103 гектар жерди арча менен толтурам. Жаратылышты таза сактаганга бүт аракет кылам. Аман болгайлайын, бар болуңуздар, эли журтубуз аман болсун. Ушу эли журтубуздун аман болушун Кудайдан тилейм. Амин.